Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Биз согуш бүткөнчө сиздер тараптабыз. АКШ Конгрессинин өкүлдөрү Киевге келди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси баштаган делегация Киевге келди. Алар Украин президенти Владимир Зеленский жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Сапар тууралуу мурда кабарланган эмес. Пелоси жолугушууда Зеленскийге Украин элинин кыраандыгы үчүн ыраазычылык айтты. Эркиндик үчүн күрөшүүңүздөргө ыраазычылык. Биз согуш бүткөнчө сиздер тараптабыз, деди ал. Жолугушуунун видеосу Украин президенти Владимир Зеленскийдин Telegram каналынан жарыяланды. Анда Зеленский делегацияга Киевге келген үчүн ыраазы болгон. Биздин өлкөнүн эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам берип жаткандыгыңыздар үчүн чоң рахмат, деп жазган. Бул аралыкта Бириккен Улуттар уюму Мариуполдогу Хурчоодо калган заводдун жай тургундарын алып чыгуу аракети уланууда. Уюмдун өкүлү Савиана Абрею эвакуация маселеси Москвада жана Киевде көтөрүлүп сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын Запорожье шаарында журналисттерге билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча миңдей адам Азовсталь заводунун алдындагы лабиринттерде баш калкалап жатышат. Мариуполдо 100 миңден адам калганы кабарланды. Узап бараткан аптада өкүлдөр палатасы көпчүлүк добуш менен Украинаны колдоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Мыйзам Украинадагы аскер техникаларын жана курал-жарактарды тоскоолдуксуз жеткирүүгө жол ачат. Мындан тышкары Конгресстин кароосундагы президенттик администрациянын Украинадагы жардамга 33 миллиард доллар, анын ичинен 20 миллиард доллар аскердик керектөөгө берүү тууралуу өтүнүч киргизилген. Булак Назар Ньюс. Мен Азимов Виталий, Баткен областынан ушул Ансар групп кооперативине мүчө болуп катталып, Бишкек шаарынан Ысык-Атадан мен бүгүнкү күндө ошол договорум боюнча бир үй алып жатам. Ансар бул бардык жерге уюшулган эң жакшы кооперативтердин бири экен. Бүгүн мына бардык документтер тапшырылып бүтүп, үй алып жатам. Ансар кооперативинен эч ойлонбой эле келип, сиздер дагы урматтуу каалоочулар договор түзүп, бизге окшоп үй, машина алсаңыздар болот. Бул Ансар кооперативинин бардык иштеп жаткан кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Байдендин командасындагылар Ак үйдөн кача баштады. АКШ президенти Джо Байдендин администрациялык командасы Ак үйдөн качып жатышат. Мындай пикирин Россиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Америкалык маалымат каражаттарынын айтымында Ак үйдөн жогорку даражалуу атка минерлердин агылуусу башталды. АКШдагы эксперттер мунун себебин администрацияга жана Байденге ишенбөөчүлүктүн фонунан келип чыккан көрүнүш деп айтып жатышат, деди Захарова. Ошондой эле Россияга каршы санкциялардын архитектуру АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысынын орун басары Дулеп Синдхэттин капысынан эле эс алууну чечкенине таң калды. Бир жылдын ичинде эле ал жердеги көп адамдар чарчады. Америкалык ЖМКлардын маалыматына караганда Байдендин коомчулук менен байланышуу боюнча улук кеңешчиси Садрик Ричмонд пенсияга чыгып жатат. Ал эми климат боюнча улук кеңешчиси Джина Маккарти иштен кетүүнү пландаганын уктук, деди Захарова. Ошондой эле ал жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары АКШнын климаттын өзгөрүшү боюнча атайын өкүлү Джон Керри жылдын соңуна чейин бул кемени таштап качууну пландап жатат, деп жазгандардын эске салдык. Булак Назар Ньюс. Бириккен Улуттар уюму Украинада 2,8 миңден ашуун жай тургун каза болгондугун билдирди. 24 февралдан 28 апрелге чейин Украинада 2899 жай тургун набыт болуп, дагы 3235 адам жарадар болгондугун Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын кеңсеси билдирди. Каза болгондордун арасында 970 эркек жана 646 аял, 76 эркек жана 64 кыз бар. Дагы 1073 адамдын жана 70 баланын жынысы тактала элек. 314 аял жана 380 эркек, 67 кыз жана 76 эркек бала жаракат алган. Жабыркаган 166 баланын жана 2232 чоң адамдын жынысы азырынча белгисиз. Бунун маалыматы боюнча бул мезгилде Донецк жана Луганск
Луганск облустарында 1411 адам каза болгон, 1552 жай тургун жарадар болгон. Киев көзөмөлдөн аймактарда 1317 адам өлүп, 1182 адам жарадар болгон. Ал эми Дер жана Лер аскерлери көзөмөлдөгөн аймакта 94 адам өлүп, 370 киши жарадар болгон. Бириккен Улуттар уюмунун жарадар болгондордун жана каза болгондордун иш жүзүндөгү саны отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардан алда канча көп экендигин, анткени бир катар жерлерден алынган маалымат кечиктирилип жаткандыгын, ал эми кээ бир аймактарда аны текшерүү керек экендигин баса белгиледи. Уюм мындай аймактарга Донецк облусундагы Мариуполь, Харьков облусундагы Изюм жана Луганск облусунун Попасна шаарларына киргизди. Аларда маалыматтарга караганда карапайым тургундардын өлүмү же жаракат алган учурлар көп болгон. Бул билдирүүлөр текшерүүдөн өткөнгө чейин отчетто көрсөтүлгөн статистикага киргизилген эмес. Мындан сырткары Бириккен Улуттар уюмунун Качкындар агенттигинин маалыматы боюнча 24 февралдан бери 5,4 миллион ашуун украиналык өз өлкөсүнөн чыгып кеткен. Качкындарды эң көп Польша, Румыния, Орусия, Венгрия жана Молдова кабыл алган. Ошол эле учурда Украинадагы 1,250,000ден ашуун адам кирген. Булак Назар Ньюс. Кыргызстан менен Туркиянын тышкы иштер министрлигинин башчылары телефон аркылуу сүйлөштү. Эмнени талкуулашты? 2022 жылдын 1 майында түрк тараптын демилгеси менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбеков Кулубаев туркиялык кесиптеши Мавлют Чавушоглу жана телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Мавлют Чавушоглу Жээнбек Кулубаевди Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри кызматына дайындалышы менен куттуктап, жогорку кызматында ийгиликтерди каалады. Тышкы иштер министрлигинин башчылары стратегиялык өнөктөштүк формасында бекемделген эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүндөгү эң чоң динамикасын канаттуу менен белгилешти. Жакынкы аралыкта Кыргызстан менен Туркиянын тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде биргелешкен стратегиялык пландоо тобунун кезектеги жыйынын өткөрүүнү макулдашты. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы Кыргызстан менен Туркиянын өлкө башчыларынын деңгээлинде стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешти Кыргызстанда өткөрүү маселеси талкууланды. Эл аралык маселелерди талкуулап жатып, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Кулубаев Россия менен Украинанын ортосундагы жаңжалды бошоңдотуу процессинде Туркиянын ортомчу ролун белгиледи. Булак Назар Ньюс. 3-чү дүйнөлүк согуш башталса, Британия менен АКШ биринчилерден болуп Орусияга кол салышы мүмкүн. Дүйнөлүк чыңалуу күчөгөн учурда Германия, Улуу Британия жана АКШ биринчилерден болуп Орусияга кол салып, 3-чү дүйнөлүк согушту тутанышы мүмкүн. Өзөктүк чыр-чатактан потенциалдуу демилгечилери болгон өлкөлөрдүн тизмеси Dell Express материалында аскердик аналитикалык жана баяндамачы Лиам Дойли атаган. Экспорт Орусиянын эң ыктымал оппоненттери азыркы учурда иштен жаткан өзөктүк курал жаатында атаандаш өлкөлөрү болоорун тактады. Ачык маалыматтарга караганда Орусиянын 6257 ядролук дүрмөттөрүнө каршы алар жер бетиндеги жашоону бир нече жолу толугу менен жок кылышууга аракет кылышты. Батышта дээрлик 4000 ракета бар. Улуу Британияда 225 жана АКШдан 3700 ракета. Автор Германиянын өзөктүк арсеналына ээ болбосо дагы, анын аймагындагы тактикалык жана стратегиялык өзөктүк зарядтарды алып жүрүүгө жөндөмдүү АКШнын аскер аба күчтөрүнүн учактарына жайгаштырыларын белгилеген. Эске салсак, буга чейин Компакт журналынын талдоочулары батыш мамлекеттеринин Украинадагы оор кырдаалдагы жеткирүү демилгесин жактыруу ыктымалына баа беришкен. Авторлор белгилегендей, аймакта кадимки курал-жарактар боюнча артыкчылык жок болгондуктан Орусияга каршы согуштук аракеттер болгон учурда НАТО жоготкондордун кайтарып алуу үчүн өзөктүк куралды колдонуу тобокелине бармак. Булак Назар Ньюс.